Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? 2 күндөн бери интернетте кайсы бир саясий күчтөр бийликти күч менен басып алууга камынууда деген бир жалган, эч бир далили жок, троллдордун фабрикасы даярдаган бир видео, аудио тарап, анын ичинде менин дагы атым аталыптыр. Ошого мен кыскача түшүндүрмө берип коеюн. Курсан Асанов менен бейтаныш бирөө көчөдөбү же кафедэби ошо сүйлөшүп, анын ичинде ушу жанар деген сөздү эптеп алып келип чаптап, анан ушул элди ишендирип, ушулар бир тополоң уюштурганга аракет кылып атат дегендей бир калп маалымат тараткан абдан өкүндүрөт. Анткени калп жалган ушул мамлекеттик деңгээлге чейин айтылып, бул нормага айланып баратканы абдан кейиштүү көрүнүш. Экинчиден күлкүлүү, анткени ошол бир көчөдө бир саясатчылар сүйлөшүп, анан ошонун арты менен бир айыптагабыз деген аракетке сапатсыз жанагы видеого карандай калыпка биринчи класстын окуучусу дагы ишенбейт. Мен дароо айтып коеюн, мен эч бир саясатчы менен, коомдук ишмер менен бийликти күч менен басып алабыз, анан бассалык башламандык уюштурабыз деген сыяктуу сөздөрдү бирөө менен дагы эч бир жерде сүйлөшкөн эмесмин. Экинчиден, Курсан Асанов менен мен эгер жаңылбасам, ушул бир февраль айларында бир Куран окутууда жолуккан болушум керек. Ага мен ошондон бери Курсан Асановго бир телефон дагы чалган эмесмин. Же бир жолугуп бир кандай бир шайлоо же бир саясий максаттарды дагы сүйлөшкөн эмесмин. Буга бир кымындай дагы далил жок. Бирок ошого карабастан ушул Жанар, Атамбаев, Асановдор болуп бийликти басып алуу аракеттерин көрүп атат дегени бул абдан бир негизсиз, акылга сыйгыз нерсе. Карандай бир куру доомат да. Мен эмне үчүн бийликти басып алышым керек? Мен өзүм бийликтин бир бутагында отурам. Эмне өзүмдүн кабинетиме өзүм барып басып аламбы? Эмнеге ошону барып унчутурам? Мындай бир абдан таң калыштуу, акылга сыйгыз көрүнүш болуп атат да. Мен ушул студент кезимен, андан кийин журналист кезимде, мына депутат кезимде дагы ошол мыйзамдуулук болсун, адилеттүү коом куралы, акыйкат коом куралы, сотторубуз, прокурорлорубуз, милициябыз, бардык органдарыбыз ушу таза иштесин, бир кубаттуу Кыргызстанды куралы деген өзүмдүн ак ниет оюм менен иш жүргүзүп келатам. Ошондуктан ар кандай каралоо аракеттери болсо, эгерде ушу бир саясатчылар кафеде отурган сөздөр үчүн эле бирөөлөрдү айыпка жыгабыз деген аракет болсо, бул абдан азыркы бийликтин өтө чоң катачылыгы жана жаңылыштыгы болот. Анткени мындай жол менен барабыз деген бийликтер эч качан мындай бир аягы жакшы бүткөн эмес да. Ошондуктан биз мындай бир оюбуз болсо, сын пикирибиз болсо, аны ачык айрым пресс аркылуу парламентте айтабыз. Бизге кандайдыр бир доомат коюп атканы бул мындай өтө туура эмес нерсе. Ошондуктан күч органдары ойлонуп, буга чейинки тарыхты эске алып, анан эптеп эле бир жаланы жаап, ошол адамдарды камайбыз деп ушу түрмө менен коркутканы бул өтпөйт. Анткени мындай каралоолор, мындай кара пиарлар, жалган маалыматтардын өмүрү кыска болгону жакынкы тарых далилдеп келди. Бизди бир опузалайбыз, анан шайлоодо ушул жанагындай булар келбей 100% кошоматчыларды алып келебиз деген аракеттер болсо, анда бул дагы чоң жаңылыштык. Анткени мына жакында эле Ысык көл менен Нарымдын экологиясын талкуулай турчу жана зыяндуу уранды кайра иштетебиз деген мыйзам долбоору парламентке келе атат. Электр энергиясына болгон тарифтерди кайра кароо маселеси жакында кымбаттатууга болгон аракеттер башталат. Азык-түлүк, күйүүчү майлардын баасы асмандап атканы, ошонун бардыгын айтпай, бизде жыргал гана жашоо болуп атат, укмуш өнүгүп атабыз деген саясатчыларды, ошол кошоматчыларды парламентке алып келип, ошолор менен гана бактылуу жашап калабыз деген ойлор болсо, менимче бир абдан терең жаңылыштык болот. Ошондуктан бизди жанагындай түрмө менен коркутуу, анан камап коебуз, анан силерге ушундай айыптагабыз деген аракеттерге ишенбегиле. Эч качан биздин ниетибиз ак, оюбуз таза, багытыбыз дагы түз. Эч качан биз күч менен басып алуу аракеттери болгон эмес. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Ошондуктан бизди мындай бир опузалап коебуз деген аракетте ишке ашпайт. Биз мындай окуялардан бир гана курчуйбуз, эч качан мокобойбуз. Эркин Кыргызстанды, адилеттүү, таза, кубаттуу Кыргызстанды куруу аракетибизден эч качан баш тартпайбыз. Эч ким мындай бир каралоолорго жана троллдордун бир фейктердин бир чыгарган аудио видеолоруна эч ким ишенбейт. Ага эч качан ишенбеңиздер. Мунун бардыгы жалган. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.